Чек арага жакын жайгашкан айылдардагы көйгөйлөр чечилүүдө. Араван районунун Салтанат Юсупова айыл өкмөтүндө чет элдик компаниялардын колдоосу менен бала бакча курулуп, мектепке чейинки даярдык башталган. Аны менен катар элеттиктерди таза жер жемиш менен камсыз кылуу үчүн муниципалдык күнөөскана курулуп, социалдык фонд дагы ачылган. Түшүм жыйналгандан кийин муктаж жарандарга бөлүнүп берилет. Кененирээк кийинки тасмада. Өзбекстан менен чектеш жайгашкан Сүткор айылынын тургуну Абсалам Кыргызбаев мындан 3 жыл мурун долбоор жазып, Кореянын Менин айылым программасынын алкагында аны утуп алган. Аны ишке ашыруу максатында айыл өкмөт тарабынан 30 сотук жер бөлүнүп, 2 миллион 115 миң сомго күнөөскана курулган. Бул менен таркатылат кранник. Быйыл алгачкы жолу помидор эгилди. Күнөөсканага жылытуу, тамчылатып сугаруу системасы орнотулган. Кыштын ызгардуу сугунда күнөөсканадагы жылуулук 30 градуска жетет. Ысык температурада түшүм жакшы болот деп атайын Өзбекстандан 3000 түп помидор көчөттөрүн алып келген. Учурда күнөөсканада 4 киши иш менен камсыздалган. 700 миң сом ошо 2021-жылда берилиш керек эле. Бюджет жетерлүү болбосо 300 миң сом акча берилди. Азыр ушул мына полный 10 соток жерди паровой отоплениясы, теплицаны даярдаш, капельное решение бар жогу болуп 2 миллион 408 миң акча кетти. Барып алардан консультация алдык, алар постоянно иштетип жүргөн адамдар экен. Консультацияны алып 27 күнү алып келип мен ушул жерге эктик. Азыр 3000 көчөт алып келгенбиз. Негизги баасы ал жол кирасы менен жетип келиши бизге 17 сомдон түштү ушерге көчөт. Күнөөскананын дагы бир бөлүгү бүтө элек. Ал акча каражатына байланыштуу болгондуктан айыл өкмөт тарабынан 300 миң сом быйыл бөлүнүп берилди. Эгерде түшүм жакшы каржылык киреше алып келсе, 3-чү бөлүгү да курулат. Ал эми түшүмдөн түшкөн каражат жаңы ачылган социалдык фондко которулат. Чогулган акча каражаты менен айылдагы негизги маселелер чечилип, колдоого муктаж үй бүлөлөргө жардам берилет. Теплица болгондуктан айыл тургундарды общественный коомдук фонд түзүлүп, будан түшкөн киреше ошо коомдук фондко түшүрүлөт жана ушу Сүткор айылынын көйгөйлөрүн чечүүгө сарпталат будан түшкөн кирешебиз. Быйыл 2022-жылы 30 сотукту дагы көбөйтүү максатында калган 400 миң акчаны бөлүп, азыр дагы күнөөскананы кеңейтүү алдыбызда пландаштырып койгонбуз. Дагы бир жагымдуу багыт Менин айылым программасынын алкагында долбоордо 60 орунду балдар бакчасы түшкөн. Буга чейин элеттиктер балдарын алыска ташып убарып алып келишсе, январь айынан тарта заманбап мектепке чейинки билим берүү уясы иштеп баштады. Бул бала бакча 1,5 жаштан тарта жеткинчектерди кабыл алууда. 3 мал ысык тамак, жатакана, жылуулук системасы каралган. Учурда 12 тарбиячы иштеп, айыл өкмөттүн бюджетинен айлык акы каралып жатат. Алар 3-4 ай бала бакчанын курулушунда да акысыз кол кабыш кылып жардам беришкен. Биздин айылдын бир көчөдөгү 2 айылга карайт да. Бир өкмөт Чегабат айыл өкмөтүнө, экинчи айылдыкы Юсупова, Салтанат Юсуповага каралган. Ошол биздин айыл өкмөткө, Юсупова айыл өкмөтүнө бул малга чейин садик болгон эмес. Иш башталды. Ага чейин биз ата-энелер өздөрү көмөкчү болуп, бизге толук балдардын тамак ашы, ошол жерге кеткен полный бизге каражаттарды ата-энелер өздөрү көтөрүп беришти. Сүткор айылы чек ара зонасында жайгашкандыктан чет элдик долбоорлор дал ушул айылга тартылган. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү күнөөсканадан экинчи түшүмдү алуунду пландаса, аны менен катар экологиялык жактан таза жер жемиштери менен бала бакчада тарбияланган балдарды да камсыздоо каралгандыгын билдиришти. Ошондой эле бул долбоордун алкагында электр чубалгалары да жаңыланган. Исхак Туратбеков, Гайбул Авазбек уулу, Ош ТВ.